Элетте мотурайган кичинекейлер Балаты майрамын өзгөчө кубаныч менен тосуп алышты. Жомоктогу каармандар балдар күткөн аяз ата аяз кыз ээрчишип келип алардын көңүлүн ачышты. Көптөн күткөн аяз атаны кичинекейлер кубанычтуу шаңдуу маанайда кабыл алышты. Балаты майрамына карата балдар атайын дайдыктарын көрүшкөн, түрдүү бийге бийлешип өнөрлөрүн тартуулашты. Кара Суу районунун Ачы айылындагы бул бала бакчада 50 бөбөк тарбияланат. Өзгөчө мотурайгандардын кыргыз орус тилдеринде ырдагандары дагы майрамдын көркүн ачты. Аларга аязада калуу тилектерин айтып, белегин берди. Мен бул балдар биздин келечегибиз, эртең келечегибиз. Ошол үчүн булардын көңүлүн оорутпай, буларга ушундай аяз аталар жаңы жылдарды тосуп берип, ушундай кубандырып келип атабыз. Негизи келе жаткан жаңы жылга жакшы жылдардан токчулуктун, молчулуктун жылдары болсун деп ушинтип кететилим да. Майрамды белгилөө менен балдарга аз да болсо камкордук көрүлүп, көңүлүн көтөрүү болду дейт бала бакча жетекчиси. Өтүп бара жаткан жылы чакан бакчада бир топ ийгиликтер менен узатып жатканын кошумчалайт. Быйылкы жыл жаман жылдардан болгон жок. Бизде аябай көп ийгиликтер болду бул бакчада. Сууларыбыз чыкты, материальный база толук жаңыланды. Балдардын, ата-энелердин жанагы билим алуусуна кызыгуусу артты. Жакшы ийгиликтер болуп жатат. 22-жылга мусулмандар көп балалуулукту жакшы көрөбүз, чоң семьяны жакшы көрөбүз. Дагы бир эме тайпа кошкубуз келип турат. Себеби жогорку тайпа менен даярдоо тайпасы киргенде жанакы кичинекей балдарыбызга орун жок калат экен. Кудай кааласа ойлонуп турам. Өзүмдүн күчүм менен дагы бир группага помещение, здание даярдайбыз. Анан дагы бизде жакшы ниет тилектерибиз бар. Дагы чоңойтобуз 22-жылы Кудай кааласа деген ниеттерибиз бар. Райондогу Көгүлтүр Асман балдар бакчасы Ачы айылындагы бакча жоктугунан улам 2015-жылы ачылган. Жеке менчик үй болгондуктан көп эмгек жумшалып, ыңгайлуу шарттарды түзүп алышкан. Мында айылдагы 3 жаштан 6 жашка чейинки бөбөктөр кабылданат жана орус тилдүү тайпасы да бар. Самара Асанова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР Ош облусу.